Талибан кыймылы Паншерди басып алганын жар салды. Талибан кыймылы боевиктерге каршылык көрсөтүүнүн таянычы болгон Паншер провинциясын басып алганын билдирди. Бул тууралуу өздүк булактарга таянып РИА Новости жазды. Талибан кыймылы Паншерди басып алганын жар салды. Паншер провинциясы кулады, андагы жарандар менен жоокерлер колго түшүрүлдү. Каршылык көрсөтүү күчтөрүнүн лидери Ахмад Масуд, вице-президенти Амрулла Салех качып кетишкен деп айтылат билдирүүдө. Ошол эле учурда аталган провинция талиптердин колуна тие элек деген дагы маалыматтар айтылууда. Соц тармактарда талиптер аталган аймакты басып алгандыгын майрамдап жатат деген божомолдонгон видео тарады. 17 киши каза тапты. Талиптер асманга аткан согушкерлерин жазаламай болду. Талиптердин лидеринин орун басары Кабулда же башка шаарларда асманга ок чыгарган согушкер куралынан дароо ажырарын эскерткен. Афганистанда талиптер майрамдап асманды көздөй ок аткылагандын кесепетинен каза тапкандардын саны 17 кишиге жетип, 41 жаракат алды. Бул тууралуу РИА Новости өзүнүн маалымат булактарына таянып билдирди. Мурдагы маалыматтарда Талибан кыймылы шаарларда асманды көздөй аткылаган согушкерлеринен куралды алып коюп жана жоопко тарта тургандыктарын эскерткени айтылган эле. Буга чейин талиптердин өкүлү жана күбөлөр согушкерлер моюн сунбай келген Паншерди каратууну канонада менен белгилеп жаткандыгын айтышкан. Талиптер Кабулдун жашоочуларын абага атылган ок салтанатка арналган эмес деген таризде билдирүү кылышкан. Кыймылдын жетекчилиги талибандардын мынтип ок чыгаруусун токтотууга буйрук берген. Талиптердин лидеринин орун басары Мухаммад Якуб асманды көздөй аткылагандар боюнча бир катар буйруктарды чыгарган. Эртеңден тарта Кабулда болобу же башка шаарларда болобу, кимде ким ок чыгарса, ошол замат куралынан ажырайт. Мындай кадам казынага зыян алып келет. Ал эми өздөрү жоопко тартылат деп айтылат кыймылдын Твиттер баракчасында. Августтун башында Талибан кыймылы активдешип, Афганистандын өкмөттүк күчтөрүнө чабуул кое баштаган. 2021 жылдын 15 августунда Борбор шаары Кабулга кирип, президенттик сарай алардын көзөмөлүндө калган. Ал эми 16 августта Афганистандагы согуш аягына чыкты деп жар салып, жакын арада өлкөнүн башкаруу формасы аныкталарын айтышкан. 31 августка караган түнү АКШ аскерлери буга чейин көзөмөлүндө турган Кабул аэропортун таштап чыгып кетишти. Учурда талиптерге каршылык көрсөтүп жаткан өлкөнүн түндүк чыгышындагы Паншер провинциясы болууда. Жума күнү кыймылдын өкүлү Белал Карими баш бербей жаткан провинциянын Талибанга өткөнүн айткан. Кабулдагы полициянын штаб-квартирасынан каршылык көрсөткөн Паншер күчтөрү талкалангандыгын, ал эми Афганистандын вице-президенти Амрулла Салех жана паншерликтердин лидери Ахмад Масуд качканын айтышкан. Бирок кийинчерээк Салех талиптердин аларды басып алганы туурасындагы маалыматы жалган экендигин, каршылык көрсөтүү уланып жаткандыгын, ал Паншерде калгандыгын билдирген. Талибандар башкы өнөктөш өлкөсүн атады. Талибандар өзүнүн негизги өнөктөшү катары Кытай Эл Республикасын эсептейт. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Кытай биздин башкы өнөктөшүбүз жана бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Себеби Кытай Ауганстанга инвестиция салууга, кайра куруу иштерине жардам берүүгө даяр. Бизге дүйнө рыногуна чыгууга жол ачып берет деп билдирген талиптердин расмий өкүлү Забиулла Мужахид. Ошондой эле Кытай бийлиги өлкөгө тоо-кен тармагын калыбына келтирүүгө жардам берерин кошумчалаган. Мындан сырткары талибандар Орусияны да башкы өнөктөш катары эсептейт. Ал эми Туркия жана Катар аэропорттору жакынкы 3 күн ичинде тазаланып, кайра калыбына келтирилет. Сентябрда аба каттамдары өз ишин улантып баштайт деп жазылат маалыматта. Беле кетсек, Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террордук жана экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган.